Siz akırkı özünüzde malumat karartlar tarafından tarqatılan kommentariylerinizde aytıp жатасыз да. Я сознательно выгораживал Сооронбай Шариповича, прикрывал от ответственности зимой во время аварии. Многие молчали тогда. Бишкекчане мерзли, а кто готовил ТЭЦ к зиме, молчали или друг друга валили. Мое правительство пришло фактически очень, но взял я политическую ответственность. Депче. Бұл жерде сіз баяғы Сооронбай Шарипович күнөлүү деген маселени ачык айтып атасызбы, же кандай маселеде? Мен айтып атам, ушул тизме, комиссиянын тизмеси толугу менен фамилиялар көрсөтүлгөн жок деп атам. Анан айтып атам, ошо Сооронбай Шариповичтин фамилиясындагы, как бывший премьер-министр, анын ошол фамилияны да кириш керек деп атам, ачык айтайын. Себеби ал киши да премьер-министр болгондо. Biz ошо акыйкат баарын ачык көрсөтөлү деп атсак, анда баарын көрсөтөлү, бүт фамилияларды көрсөтөлү деген сөз болуп атат. Бул жерде комиссиянын корутундусун көрсөңүз, бул жерде сизди да күнөөлөгөн нерсе жок. Ал жерде баардыгы технический причинаны айтып жатат. Бул жерде сиз өзүңүз баардык элден кечирим сурадым башка деп, бирок премьерден кеткенден кийин өзүңүздүн аброюңузду гана кетирип жаткан болуп жатат да. Ошол үчүн кичине ушул маселелерде комментарий бергенде этият болсоңуз. Искендер Турбаевич, мен бирөөнү күнөөлөгөн жокмун. Мен айтып атам, фамилиялардын баары кириш керек деп атам. Бир мына ошол авария болгондон кийин мага бирөө да чалып да койгон жок, мына чакырып да койгон жок. Эмне болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар деп. 3 күн өткөндөн кийин анан кийин эмелер башталды, маселелер.